Жетим деген сөз мага октой тийчү. Ушул сөздү уккум келбеген менен андан такыр качып кутула албай койдум. Эч кимге зыяны жок бир сөздүн айынан бети башым көгөргөнчө токмок жеп келген күндөрү курган энем кирерге жер таппай, кепе тамдын ичине көз жашы менен кайгы муңун төгүп алып, мага тили да, колу да тийип кеткен күндөрү мен да буулугуп, мендай өсүмө батпай, акырын жылып чыгып, тамдын артындагы эски корка жөлөнүп алып, күн батыш жакты карап, нур бүбүлөп, муң канып ыйлаар элем. Ичимден мен ыйымды укпай эле, батыраак эле келип, алып кеткиле деп тилинчүмүн. Анткени апам нур бүбү бөлөк бүлөөдө, жашаган айыл ошол күн батыш тарапта болчу. Котумшук деген сөздү энем мага көп айтат. Энем айта берип, мен уга берип, мен эми котумшук дегенди эч кимге ра көрбөй, бул сөз менин менчигиме айланып, бышы кулак болуп бүткөм. Котумшук деген кандай болот эне деп энемден сурайм. Котумшук деген экөөбүздөй болот. Менин балам, сенин атаң жок дейт энем. Анан күбүрөнүп, о Кудай айланайын, сага күнөөкөр болдум окшойт. Күнөөмдү кечире көр деп Кудайга жалынат. Мени айылдагылар Шакен дешет. Жеңе, Шакениңди берип тур деп, унутса унутуп кетип, унутпаса эптеп ала кетчү, кол чатырдан бетер Мария апам кээ бир күндөрү мени энемден буюм катары сурап кетер эле. Мейли кагылайын, сага бербегенде кимге бермек элем? Ала кой деп энем мени Мария апама кошуп берчү. Бул аялдын сөзүн жетим кемпир тургай айылдагы жерге жээк, аттуу баштуу деген аксакалдардын бери эки кылчу эмес. Көрсө мени жорого жанына караң кылыш үчүн ээрчиткенге сурап алчу экен да. Айылдык ага жеңелер согуштан кийинки оор жылдардын түйшүгүн ушинтип кечкисин ыр менен, тамаша менен басчу тура. Мен анан сүрөт тартып, боёктун кызыл, жашыл, көк, сары түстөгүлөрү көп кор болорун байкадым. Жашоодо дагы. Кийин балалык сүйүү келди да колумдагы сүрөттү түшүрө чапты. Көрсө ошондо мага сөз тийиптир. Сөз тийген көз тийгенден да жаман экен. Ооруп жыгылдым. Бир ирет Абдыралы атанын үйүндөгү тегерек үстөлгө жөлөнүп алып, күпүлдөп манас айтып жатып, шылк деп уктап кеткен экенмин. Энем мага жин тийиптир деп ойготуп жиберип, молдого жетелеп барып дем салдырып, молдо тумар чийип берип, анысы козунун мончогундай болуп, көп жылы мойнумдан түшпөй жүрүп жоголду. Ошентип кыздарга кат жазам деп сүрөттөн ажырадым. Ошондон баштап сүрөттүн өчүн сөз менен алып келатам. Энем байкуш кийин, ошондо сени бекер ойготупмун, ойготпой койгонумда манас айтып калмак экенсиң деп эстеп, кейип калар эле. Анан жетпей калган сүйүүлөрүмдүн ызасын ырдан чыгардым. Ыр деген жакшы экен. Ыр менен кайгы муңду, арзуу арманыңды азап тартпай туруп эле үйүңө жатып алып, каалагандай кайгы муңга батып, каалагандай жаза берет экенсиң. Баарыдан да жазгандарыңды сен сүйгөн кыз окуп алып, сен кайгырсаң, сен бүктүшүп алып, алда кошо кайгырып, сени сүйбөгөндүгү үчүн керек болсо чачын жулуп, ыза болуп жаткансып сезгениңчи. Сүйбөгөн кызымдан ыр менен ошентип өч алып атам деп ойлогондо табам канып жыргаар элем.
сүй жөнүндө ырларымдын көбү ошол жетпей калган сүйүлөрүмдүн ызасы. Мени сүйбөгөндүктөрү менин арманым. Сүйгөнүмдү билбей калганы алардын бактысы болду. Поэзияга кеч келдим. Алакандай аптап деген ыр жыйнагында окуп, кыргыз адабиятынын классиги Сүйүнбай Эралиев ак тилден батагасын берген. Ошол бата менен мен көгөрдүм. Баарынан кызыгы 38 жашка чыгып, 40-ты таяп калганча мен санаалуу гана ырлардын автору болупмун. Чыныгы чыгармачылыгым 38 жашымда башталды. Негизги чыгармаларым 22 жылдын аралыгында жазылды. Адам баскан жолунда сөзсүз ага Кыдыр алейхисалам жолугат. Бир эмес, 3 жолу жолугат деп айтышат. Кыдыр алейхисалам ага да жолукту. Жаш чагымда акын Жумакан Тыным Сейитова болуп, кийин жол издеп буулугуп турганда жазуучу Асанбек Стамов болуп жолукту. Жашоо түбөлүктүү болгон менен өмүр убактылуу. Бирок биздин ата бабалар убактылуу өмүрдү түбөлүктүү жашоого айлантып жашап өткөн. Биз антпей жашап калдык. Бизде бүгүн баары убактылуу жашап аткансып сезилет. Президент да, өкмөт да, парламент да, карапайым кишилер да.